Саламатсыңарбы? Биз бүгүн Не сахар берүүсүнүн автору, блогер, жарандык активист Эрлан Кокулов менен маектешебиз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Эрлан мырза, алгач эле суроомду ушу Не сахар берүүсүн кандайча баштап калгансыз? Ошого токтолуп өтсөңүз. Не сахар берүүсүн ошо кайрылгендиктен башталган. Ошондон кайрылгендигинен эч ким адамдын ден соолугуна коң көрбөгөндүктөн жана көп жерден ошол кардарлардын мыйзамын бузган үчүн ушул долбоорду алышыбыз керек болду. Көбүнчө даже калуу эмес, андай милдет катары болуп кетти. Алышыбыз керек болду. Бирөө башташ керек болду бул нерсени ошол себептен баштадым. Өзүңүзчү дегенде кандай тамактанасыз? Маектериңиздин биринде ошо ооруп калганыңызды да айтып өттүңүз. Анан негизи тамактан болгон жокпу? Жок, мен тамактануум элге жерде тамактанууга аракет кылам, анткени жумушума карабастан мен баягы акырындык менен оңдош болот да. Бир нерсеничи, мисалы бүгүн туруп эле болду, мен бөчкөн тамак жебейм деп жебей коюш, бул оор нерсе да, негизиненчи. Ошол себептен акырындык менен каерде тамактанганды карабай, ошол жерде оңдогонго аракет кылыш керек да. Ошол жерде акырындык менен оңдогондон кийин ар бир келгенде тамакты кирип беймарал тамак жеп алып каласың да. Таза болгонун караш керек, оңдош керек. Өзүңүз кандай жерлерден тамактанасыз? Любой жерде тамак жейм. Мен мындай карайм, эгер абдан начар жер болсо, андан жанбаган жер болсо, жумуртка бышырып, сууга бышырса, куруп жиберсе болот да. Бул нерсе туздан башка эчтеке кошулган нерсе да. Азыр ушу ооруп калганыңызга ишмердүүлүгүңүз менен байланыштырбайсызбы? Жок, албетте байланыштырат. Айрым учурда биз эфирлеримизде деле көрүп калабыз, карагандар болуп атат, андай нерселер деле кездешет да. Жок, андан деле эмес, нервда адамды ооруп алып келген нерсе, бул эң биринчиде ошо нерв болгондо. Ошол себептен байланыш албетте бар. Кандай байланыш? Нервден? Нервден адам ден соолугу бузулат. Көп нервденесизби? Кандай учурда нервденесиз? Мен эртең менен ойгондон баштап кайра уктап чыктым нервденем албетте. Кандай сообщениялар келип турат. Келип баш жерде күнүгө көрүп турасың. Сахар долбоорунан жумасына 2 жыл көрсөң, мен күнүгө көрөм андай нерсени. Кээ бир нерселерде мен бара албайм. Керек анткени мен барганда немелер болот. Бир жер алыс болуп калат, мисалы, элементарно просто алыс да. Барып келишке каражат керек. Экинчиден, көп убакыт алышы мүмкүн жерлер бар да. Мисалы, мен ушундай нерсеге материал тандап атканда, ошондой тандайм да. Съемка 2 күндөн ашык болбош керек да, ошол материал боюнча. 2 күндөн ашык болуп кетсе, бул баягы убакыт өлтүрөт болуп эсептелип калат да магачы. Ошол себептен мен потолок ашып кетсе 2 күндүк съемка болуш керек да. Ошол себептен ошондой нерселерди тандап, ошондой иштеп алам да. 2 күндөн 3 күн, 4 күн болуп кете турган болсо, ал абдан көп убакыт алат турган съемка болуп калат да. Социалдык тармактарда негизи азыр сиз мындай айтканда азыркы теме хайп деп коет экен. Хайп болуп атасыз. Кээ бирөө жазып атат сизди айкыз ооруга кабылды депчи. Деги ооруңуз айкат? Жок, просто мен айкташ деген эмесмин. Интервью орус тилинде өткөн, ошондо серьезно деп айткам. Оюнчук эмес дегендей болчу. Баягы чет өлкөгө барып, Кыргызстанда алып келебиз, жакын малда. Бул ушул Не сахар берүүсүн көптөн бери эле тартып жүрбөйсүз, анан бир мындай өзгөчө жеңиңизди келтирген, ошол эле учурда эсиңизде калган кайсы учур болду? Жок, бардыр эле. Өзгөчө башкача таасир калтырган болот да сизге. Кайсы? Бүт эле бирдей жеңет дешет. Өзгөчө болот эмеспи? Жок, бар эле бирдей. Оңолгондор болду, ошол оңолгондор эсте калды. Оңолгондор бар. Жумушка оңдоп кеткендер бар, баягы
Мен спортет отурбай, кылыш отурбай, түз жолго түшүп, оңдоп кеткендер бар. Ошолор эстеп атат. Андайлар көбүрөөбү? Алып өйдө баштады акырында. Башында түшүнчү эмес, башында кылышка аракет кылчу, мушташка аракет кылчу. Кимсиңиз эми болгонго аракет кылчу, азыр болсо эле түшүнө башташты. Анан могу өткөндө жанагы бозо салганда экенин катуу кагылыштыңыз, мисалы ушундай учурлар көп эле болот да, коркпойсузбу мындай учурда? Сен корккондо эмне аны, эгер коркот турган болсоң, менин кайра атканды билгем да, өзүмчө эмне иш кылып атканымды билгем. Коркуп, взвешивать этип, коркпойм деп отурсам, анда менде эки эле жол да, мисалы, же элиң ошондон ары уланып бериш керек, же мен иштешим керек да. Болду. Как бы это высокомерно, элдерге кандай гана мындай көп айтып атышым деп болсо, кыйын иш болуп сүйлөп атасың, андай мындай депчи. Как бы это высокомерно не звучало, но айда же ошондой да. Же уланып бериш керек, же мен иштешим керек да. Неге ошол эле бозонун ошол бошойгондар ачпайт. Ошол бошойгондар элдерге көрсөтпөйбү, мына моундай жерде бозо иштейт деп. Эмнеге ошондой өлүк малдын этин сатып аткан жерде ошол бошойгондар көрсөтпөйт? Эмне себептен бул ушундай килейген государственный структуралардын, ошо көзөмөлдөөчү органдардын жумушу улап кетип турду, кенете болгон сахар долбооруна чыгып калат да. Мен азыр мисалы дагы жакшы болуп калды, азыр командам бар болуп калды. Жардам берген балдар, кыздар бар болуп калды, баарларга рахмат айтам. Мындай нерсени не только физически эмес, түшүп тартышканда же съемка алганда эле эмес, морально дагы көтөрүлүп түшүнө нерсе да. Моралдык түрдө дагы анткени сен кээде түшүнөсүң, бирөөнүн апасы менен урушатканын түшүнөсүң, анда баласы бар эмесин, кээде бирөөнүн атасы менен, кээде бирөөнүн бабасы менен, алар дагы ошондой эле үйлөсү сага жиңдиреткен билесиң, бирок ошого карабастан же ишиңди улантышың керек, же токтотушуң керек да. Эгер токтотуп турган болсоң, анда ошончалык андан ары улана берет. Эгер сен ошону билип жашайсың да, уланып атканымчы. Мен буюрсам, декабрга чейин иштейм деп атам. Декабрдан кийин мен деле долбоорду көрсөтүп көргөм деп башлагам. Өзүңүзчү? Өзүм юмористический же ошондой развлекательный долбоор табып, ошого иштеп, кичине элдердин көңүлүн ачып, жана негатив болуп жибербей ошондой нерселер көрсөтөм. Албетте сахар долбооруна кетет дегендер эле көп эле мындай таптакында түрүп эле кайрылып кетип калган. Может, кээ съемкаларга жөө чыгып турган команда бар, меники бар. Менин иштешкен балдар бар, ошол сөйттүм. Может, кээ съемкаларга жөө чыгып турган, бирок постоянно азыркыдай болуп өзүмдүн ден соолугумду орусча насиловать этем да. Потому что 3 жылдын ичинде жакшы эле ден соолук кетти да. Сиз ошондо ден соолугуңузга байланыштуу эле көп берип атасыз да, э? Ден соолукка байланыштуу жана өзүм деле ден соолукка деп атайм, анткени акыркы маалдарда өзүм деле немеден көп интервьюларда айттым мен. Өзүмдү өзүм тааныбай калдым да, камерада. Мен абдан спокойный, катып түртүш тартыш болуп атканда деле спокойно тура берген бала болчумун да, анын жүргөнүн көрсө болот. Башка серияларда сахар долбоор. Акыркы маалдарда ошентип мага чыкса мен келип жооп берип, ушундай өзүмдүн арман алып аткан мал бар да, бул деген эмне чыгарып атат деген түшүндүрөт. Өзүңөр билесиңер, журналисттер өзү окуй албайт. Ошол себептен менин оюм боюнча ошо жылдын аягына чейин иштесем, андан кийин кетишим керек да. Азайышым керек да, по крайней мере, жумасына 2 жолдон эмес, бир айда 2 айда бир жолу команда менен чыгып коюп, жардам берип, ушундай кичине эмелеп командага да айтып кетежим, кармалып азыр силер алып аткан информация 20% биздин жумушубуз. Бирок өтүп көрсөңүз, сиз ошончолук башка бирөө сиздин ушул сахар долбоорун алып кете алат сизче деп ишенесизби? Балким жеткиликтүү жыйынтык чыгара албай калат.
Bizde Nisaka Dolgo'nun komandası bardық жаш балдар өз демилгесінен келген. Biz айдын албайбыз. Bizde енді акча жагынан, каражат жагынан интересибиз жок. Ошол болгондо ошол Nisaka Dolgo'ду берип болду. Кыйындар баскандарчы. Ошол себептен биз ага эми катар эле жүрөбүз, баарыбыз абдан күлүп жайнап, бири-бирибизге абдан жакынбыз. Ошол себептен мен ачык айтып кетем. Андан ары алып кетпаса болса, баштарын турамын. Ошол эле учурда мисалы сиз тартып келгенден кийин съемканы, аны монтаждап чыгарынча да убакыт керек да, ошол убакыттын ичинде соодалашкан учурлар да болобу? Келип балким чыгарбай коюм мындай кылалы деп. Башында болчу азыр, андай жок. Кени акыркы менде Инстаграмда да видео жөнөттүм, бир цех менден катып окуп келеткенди билип, 2 күн убакыт болуп цехтин ишин. Андан кийин тааныштар аркылуу чала башташты. Тааныштар аркылуу чалганда деле баягы досторум, тааныштарым менин көңүлүмдү билет. Мен өзүмдү ачык айтып, ушул жерде алар чалганда мага дос Ерлан ушинтип чалышат, мен түшүнүп кой тура. Биз доспуз, мындай. Эсиште мен сага чалып айтып койдум, анда мына эмне кылсам ошол болот коет да. Мен өзүм билгенден кийин алар да мынтип чалып сүйлөшпөйлү, эмне болду, теңде болду деп айта албайт да. Ошол себептен андай нерселер токтой эле калат. Адамдын бүт ниетин жана мүнөзүнө жараша болот да. Если мен неме көп хейтерлер айтат, сатылат экен, мынчан берип койсоң мынтип коет экен, тигинтип коет экен депчи. Эгер действительно ошондой нерсе боло турган болсо, ал ачык оңой эле чыга турган нерсе да. Мен андай блогерлерди деле, журналисттерди деле тааныгам. Алардын эмеси убактысы аз болот да. Баары 2-3 айдын ичинде эле өчөт да. Ошо жанында болобу. Ошол себептен андай нерселер баары билип калат биздин. Мамлекет кичинекей, албыз Бишкек андай кичинекей. Көп нерселер баары чыгышып атат да. Кол салган учурларчы? Кол салган, сизди коркуткан, балким сотко чейин сүйлөгөн учурлар болгонбу? Жок, ошол нарындан мага заявление түшкөн. Бирок мен аяка свидетель катары чыксам, суракка кол салуу учуру менин съемка маалында болгон, деле видео ашып кетсе. Бир цех болгон, андан катуу жерде ошол цехтин хозяиндери 2 бала экен, спортсмен балдар деп, алар да ошол жерде катуу уруш болуп, баягы ал цехке кире албаган, тилиге каршы. Ошол бир эле цех кире албаган. Буюрса, андай кандай кийинчерээк барганга аракет кылабыз. Негизи эле баягы бир нерсени баштагандан кийин аягына чейин бүтүрүш керек да. Ошол эле цех болгон, эң кол салуулардан ал жерде баягы дипломаттык түрдө чечипкеттин эметип, баягы сүйлөшүү менен чечкине аракет кылганбыз да. Бирок ал чыккан эмес, эфирге эмес өтүп чыкпаган деп айтып кетем. Анткени мен ал жерге баягы биринчи жолу көп балдар менен барганбыз. Мен колдоп жүргөн балдар менен андан кийин карап көрсөм, биздин ошол менин жанымда жүргөн балдардан да бир катар шарттар кетип калыптыр да. Ошол себептен мен андай нерселерди кылганга каршымын. Ал баягы ошол жерде жүргөндө байкалбайт экен, камерадан чыга көрмөйт экен. Мен андай нерселерге каршымын. Ошол себептен чыккан. Буюрса дагы бир жолу барабыз, ошондой эле бир барып тартканга аракет кылабыз. Ошол эле жер болгон негизи. Башка жерчи соттошкон учурлар? Эми сотко чейин жеткириле десем жеткирбейт эч ким. Эч ким сотко бербей эле. Мен айтып атам, жеткириле сотко чейин депчи. Мен соттон жеңилгенге деле даярмын. Анда эле себеби бар, эгер соттон мен жеңиле турган болсом, анда өзүм өтөсөм, анда акыйкатты тизишким керек болуп калат журналисттерге. Ошол себептен мен ар дайым ачык айтам, сотко келген, жеткириле аягына чейин деп. Мына бозошо аткан дагы сотко бербей калыптыр. Берген жокпу ошол? Бербей калыптыр. Өзү айтты, бербейм деди. Берсеңер ошол.
Бирок ошондой учурлардачы ошол эфириңизде да көрдүк да мисалы сизге атырылып атат, аябай чукул көтөргөнгө чейин барып жукулдатып атпайбы жана кайда кетти эмне болгон белгисиз да мындай кырдаалдан кантип чыгасыңар? Негизинен эң башынан баштап 95-жылдын немен алсак, мыйзамды алсак, журналистика боюнча ошондой тоскоолдук кылган бул неме болчу да, уголовная ответственность болчу. Буга ошол киши уголовный жооп берчү да. Жана журналисттин иши, жумушу кичине бийигирээк жүрчү да. Анткени журналист бир жерге bir запрос жиберсе, ошол запроско эгер жооп бербей турган болсо, анын дагы бир өзүнүн жоопкерчилиги бар болчу. Ушу кошоргандардачы. Андан кийинчерээк барып аны немеге өткөрүштү. Кодекс о проступках өткөрүштү, жаңы мыйзамгачы. Өткөргөндө уголовная ответственность болгон, бирок кодекс о проступках болуп калды. Какое-то замечание алып, же штраф алып турган болду да. Азыркы маалда болсо, жаңы конституция боюнча ошол кабыл атыптыр, азыр эчтеке жок. Журналисттик бир өтүп өткөн, тарта өтүп өткөн, калган өтүп өткөн. Приказ журналисту деген мыйзамды жаңы жок болуптур да, конституция боюнча. Ошол себептен айтып кетер жерим ушуну билгилгиле, анткени мисалы милицияга бирөө приказ берилсе, ответственность бар, врачтарга жана башка немелерге ответственность бар да, органдарга. Журналисттер ошондой эле орган, ошондой эле кээде даже андан да кооптуу жумуштарды аткарышат журналисттик расследованияларды. Эмнен турат, ошол себептен ошол жагымдашыраак карап, бизге уголовный ответственности кайра алып бергиле, ошондой түрдө шарт болгондо, же болбосо биздин немебизге жумушубузга тоскоолдук болуп атса, бирөөлөр анын ответственности уголовный керек, анткени журналисттер көп жерде ачык чындыкты чыгарып бере турган адамдар да. Ошол жерде эмне болду болсо саткан жерде? Саткан экенин. Жок, эч ким болгон жок. Аны заявление жазыш керек. Менин жумушум ар бир адамдын ою ар кандай болот экен, ар бир адамдын дүнүйөсүн ар кандай көрөт экен да, өзүндүгү көрөт экен. Менин жумушум барып бирөө менен түрчүп калыш эмес. Менин жумушум барып кайта жасап калыш эмес, жана бир бизнести түп тамырынан жок жабып коюу эмес да. Менин жумушум ошол силер болуп аткан бизнеске эгер начар болсаңыз, ошол начар болгон жерлерди айтып, оңдоп кетүү, жакшыга өткөрүү. Эч ким мен съемка кылгандан кийин, эгер бир жерге плаза кийип жаман болсо, эч ким аларды ошону оңдоп кетүүгө эч ким тоскоолдук бербейт. Эч ким айтпайт, мисаха долбоор кетпептир, болду, жабылды депчи. Оңдоп кете берсе болот да. Ошол себептен могу белгилүү ушул Кыргызстанда тамак аштын сапаты, коопсуздугу кандай? Мисалы, тез тамактануучу жайлардан биз тамак алып ичип жей берсек болобу? Жок, андай жей берсе болот деген нерсени мен айта албайм. Гарантированно, анткени муну айтыш үчүн ошол жерде көзөмөл болуп турушуң керек. Мен аларды таткам, 2-3 жыл таткам. Сетки жашнакайлоо, же болбосо кээрлер баягы сетки жаңы салып оңдоп аткан үчүн өзүм кылган жумушума ошол мен сет салууга, андай оңдоого, ремонт кылууга деген үчүн таткам. Андай жерлер үчүн бирок ошол эгер кадрларды биз көрсөк, ошол жерде мен алдынан айтып кетем. Достор, бул жерде мен сүйлөшүү менен келгем. Ошол себептен мен айтпайм, Исахов долбоору негизи неожиданно келет, билдирбейт. Андан кийин ошол себептен мен алдын ала өзүмдүн көрүшүлөрүмдү айтып, биз бияка чакыруу менен келдик. Ошол себептен деп айтып кетем. Ошол себептен андай жерлерге мен 100% гарантия коюп бердим. Кыргызстанда мен 100% гарантия коюп турган жерлер азыркы маалда 100% коюп албайсың, анткени эч ким андай пайызды бере албайт. 95% берген жерлер бул Тойгоз, бул Куликовский, бул рекламада болуп кетип окшойт, мен айткан боюнча. Бирок ошол жерлерди сатканда чындап баягы барда неме бар, хасп деген бар, международный эл аралык стандарт по пищевой безопасности, да, ал жерлерди өздөрүнүн специалисттери
ошол класста булар жооп бериш керек да. Номерлери да бар. Ошого жол берген жерде булар эми укмуш көрсөңчү. Каналы баягы ошол цехте болуп аткан системаны кандай ким кандай кыймылдайт, эмне кандай жубат ошонун баарын көргөндө албетте баягы мен үчүн мен ошондой жумуш аткарып жүргөндөн кийин мен үчүн бул өзүнчө бир рахат да. Сиз өзүңүздүн ушул санэпидстанциянын жетекчиси болууга сунуштагыңыз беле? Анан кабыл албай койгондо кандай алдыңыз? Туура айтып атасыз, мен сунуштаганда требовать эткен эмесмин, неме эткен эмесмин, мен ошол болобу деп мен билем 3 айда көп жумушту өзгөртпөс болот ошол жердечи. Ошол эле учурда жетекчи болуп калсаңыз, балким кабыл алышса, эмнеден баштайт элеңиз ишти? Муну айтып кетиш мындай оор да, негизинен анткени анализ жүргүзүш керек, бир нерсе, бир кыймыл аракет кылып көрүп туруп, ошол кыймыл аракеттин эмне болуп бүтүп атат акырычы, ошону билиш керек. Ал үчүн ошол жерде отуруп, бир жума эксперименттер жасап көрүш керек. Сен албетте ошол жака барып атканда эч нерсенин оюң бар турат. Мындай болуш керек, тигинде ошол нерселерди артынан кылып көрүп, анын натыйжасын көрүп, анан ошондон анализ кылып, анан кийин башка иштерди ойлосоң болот да. Мындай отуруп сизге мисалы айтпай албайм да, мындай болуш керек депчи. Анализ жолу менен артынан кылса болот турган нерселер бар да. Бул жумушуңузду жакындарыңыз кандай кабыл алышат? Ушул жумушуңду таштачы дегендер болобу? Албетте болот. Баягы ар бир жашкы адам түшүнүп турат бул иш кооптуу экенин, бул иш кооптуу дегенде ошондо не только жанагы бир жерден бирөө нападать этип же ошону андан тышкары ден соолугуна оорлук болуп атат. Мындан кийин мисалы мен сахар долбоордо чыккан 3 жыл болду, уже ден соолук менен проблемаларым бар да. Ошонун баары коопсуздукка кирет да, коопсуз нерселерге. Ким билет кандай дагы андан аркы ооруларды салдырып туруп атам менчи, эч ким билбейт да анча. Ошол себептен албетте мындай мен өзү эле эрке балам, мен эрке баласымын. Анан кийин ата-энем түшүнүп менен баягы кабыл алып мындай нерселерди, бирок мен ойлойм ар дайым ичинен мага деле эле мындай сырткары чыгып атышын токтоткон болот эле деп калган күндөр болот. Баягы апам жүрөгү аны эч ким оңдой да албайт, түшүндүрүп да албайт, башкача да кыла албайт. Билбейм, мен мисалы чынымды айтсам, мен балдарым мендей болушун каалабайм да. Бул деген ата-эне деле адам акысыз болуп кетип. Атаңыз деле сиздин журналист болушуңузга каршы болгондо, анан сиз болбой эле. Жаш ошондой экен да, акырын алып баргандан кийин кайра журналисттер түртүп койду. Мен ошо журфакка тапшырайын дегенде, убагында атам болбогу. Болбой эле журналисттик жок деле. Окууну окубай эле акырын жаш окуп кайра ошо журналистке түртүп койду. Аккандай арттан суагат болуп турду. Жакшы, сиз негизи үй бүлөсүзбү же бойдоксузбу? Мен негизинен өзүм боюнча интервьюда көп айтпаган. Үй бүлөңүз жөнүндө айтпайсыз? Эми биринчиден бул менин жашоом, мен сахар. Албетте мен эртеден кечке сахар менен жүрөм. Оңдон баштап кечке чейин. Бирок ошого карабастан бир рамкалар болуш керек деп ойлойм мен. Экинчиден болсо бул коопсуздук да. Мен бул маалада азыр үйлөнгөнбү же эртең үйлөнөмбү же 10 жылдан кийин үйлөнөмбү иш болуп ошол адамдын да коопсуздугуна менин жумушум бир эме болуш керек. Бул бизде бирок кыздарды карап жүрөсүз да. Келинчегиңиз болсо таарынбасын.
Жакшы маегибизге макулуңузду берип келип бергениңизге чоң рахмат. Оорубаңыз тезирээк сагайып кетиңиз. Сак саламатта туруңуздар.